Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу бүгүнкү маалымат жыйынынын катышуучулары. Бүгүнкү эң негизгиси бүгүн келген максатыбыз президенттин 2 указын жөнүндө маалымат берип коеюн деген себеп бар да. Ошондуктан эң биринчи указдын биринчиси бул указ президенттин Кыргыз Республикасынын мыйзамдардын инвентаризациялоо жөнүндө маселени көтөрүп, анча-мынча маалымат берип койгонго уруксат этиңиздер. Бул указдын эң негизгиси 4 негизги багыты бар. Биринчи багыттын бири бул эң масштабдуу инвентаризация жүрүп жатат. Анткени бул масштабдуу деген себептерибиз бул биринчи жолу донорлордун катышуусу менен гражданский обществонун катышуусу менен, гос органдардын катышуусу менен бирдин тегерегинин ичинде бул масштабдуу 356 мыйзамдарды карап чыгууга аракет коюлган. Бул эң негизгиси багыт. Экинчиси болсо бул ачык жаңы методология иштелип чыккан. Бул методологияны бардык граждандык обществолорго берип, алар менен талкуулоо жүргүзүп туруп, приказ министерствонун буйругу менен бекитилген болчу. Үчүнчү багыт болсо бул эң негизги указдын багыты биринчи конституцияга шайкеш келиштирүү биздин мыйзамдарды. Экинчи багыты болсо кандайдыр бир экономиялык, социалдык жактан тоскоолдуктар болгон мыйзамдардын ичинде аларды жоюу, кетирүү маселеси. Үчүнчү эң акыркы маселеси бул болсо кандайдыр кодификациялоо, тазалоо маселеси коюлган болчу да. Анан бунун айтып кетерин себебибиз бул указдын кабыл астында Министерство юстициянын алдында 2020 жылы инвентаризация жүргүзүлгөн. Биз мыйзамдардын баарын карап чыгып, ушул мыйзамдардын ичинде 356 мыйзамдар каралып, кайта инвентаризация жүргүзүү керегинен негизделип чыккан болчу. Бул эң негизги багыт. Эми дагы кошуп кетсем, кошумча айтып кетсем сиздерге, экинчи президенттин жараны боюнча менчикти коргоо жана иштерди жана инвесторлорду колдоо жөнүндө да анча-мынча маселелерибиз бар эле. Бул эң негизги ГСС службабыздын экспертиза жасай турган служба 2001 жылы март айында Министерство юстициянын алдына келип түштү. Ошондуктан биз бул тарапта да анча-мынча биздин жумуштарды жакшыртуу боюнча маселелерди карап чыгып, негизги багыттарда кандайдыр биз кабинет министрдин актыларды даярдалып азыр келатат. Негизги багыт болсо бул азыр кандайдыр эксперттик составдарды күчөтүү боюнча. Бул үчүн эксперттин составы аз болуп атат. Анткени азыр жыл сайын экспертизага түшүп келаткан маселелер, суроолор аябай көбөйүп аткандан кийин биз 20 штатный единиц суроого аракет кылып атабыз. Маселе эртең болбосо да бул 1 айдын ичинде чечилмек болуп атат. Кандайдыр алардын материалдык технический турак жайында караганда болуп атабыз. Анткени бул службанын көп жылдан бери материально технический каражаттары, имарат маселелери көптөн бери каралбай калган. Азыр ушул маселелерди чечип кабинет министрлерге өзүбүздүн буйруктарыбызды киргизгенбиз да. Саламатсыздарбы, конференциянын катышуучулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн биз мыйзамдарды инвентаризация кылуу, анан кийин менчикти коргоо жана ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо деген темада чогулуп айтып жатабыз өз ойлорубузду. Алдын ала мен ушу Кыргызстандагы экспертизалар жөнүндө бир-эки сөз айтып коеюн. Кыргызстанда башка мамлекеттерде эле экспертиза экиге бөлүнөт. Судебно-медицинская деген экспертиза Министерство здравоохранения ведениясында и жана медицинский эмес экспертиза. В частности, биз Министерство юстициянын карамагындабыз. Анан эми муну неме боюнча, инвентаризация боюнча, мыйзамдардын инвентаризация боюнча бизде эксперттер өзүнүн ишинде эки документ менен иштейт.
Бұл биринчиси закон о судебной экспертной деятельности деген закон, экинчиси законго тете документ инструкция. Инвентаризация боюнча эмне иш болгон бул жерде? Закон о судебной экспертной деятельности деген закон 13-жылы кабыл алынган. Биз ал законду өзгөртүү кошумча кылып, жогорку кеңешке киргизгенбиз. Жогорку кеңештин биринчи окуусунан өткөн. Экинчи, үчүнчү окуусу турат. Инструкция боюнча дагы биз жакында өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бир инструкциянын бир моментин айтып коелу, көп жерде өзгөрүү болду. Бир моментин айтып коелу. Мисалы үчүн эксперт заключение жазып атканда тергөөч же сот алып келип берген материалдардын ичинде кем өксүк болсо, недостающий документтер болсо, ходатайство жазып, анан ходатайствону 1 ай күтчү да. 1 айдын ичинде тергөөчпү, сотпу баягы жетишпеген документтерди алып келбесе, экспертиза жасабай кайтарып ичибиз да документтичи. 1 ай күтчүбүз да. Азыр эмне өзгөртүп атабыз? Азыр биз 1 ай күтпөйбүз. 10 күн күтө турган кылып өзгөртүп атабыз. Ошо 10 күнүн ичинде ходатайствого тергөөч же сот жооп бербесе, биз материалды без исполнения кайтарып ийебиз. Бул мыйзамдар боюнча. Анан кийин эми монобу менчикти коргоо, ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо деген указ боюнча, президенттин указы боюнча, ошо указ чыккандан баштап эле бүт эле министерство, ведомство, башка мамлекеттик органдар турмушка ашыра баштады да. Биз дагы бул указда эмне, самый главный ошол ишкерлерге, инвесторлорго жакшы жол ачып берип, колдоо кылып, мындай буттоосу болбосун деген максатта болгон да бул. Биздин экспертизанын кандай тиешеси бар? Биздин экспертизада бул ишкерлер өзүнүн ишинде кааласа өзү келип арыз менен кайрылышы мүмкүн да, экспертиза кылып бергиле деп. Эмнени экспертиза кылып беришибиз мүмкүн? Офисин экспертиза кылып беришибиз мүмкүн. Завод, фабрика, мини заводдору болушу мүмкүн, транспорту болушу мүмкүн. Же болбосо бир экономический иштери болушу мүмкүн, же болбосо курулуш боюнча. Ошондо бизде бир 9 отдел бар. Ошо 9 отделдин 3-өө именно ушу ишкерлерге байланыштуу да. Бул автотехнический экспертиза деген отдел бар, судебно-экономический деген отдел бар и строительно-технический деген отдел бар. Бизде ар бир эксперт нормативный документи бар да, 1 айда эксперт 1 сложный экспертиза жасаш керек. Же болбосо 2 средней сложности, 4 простой же. Биз алардын эксперттердин айлыгын 100% көбөйсөк дагы 1 айда 1 гана сложный экспертиза жасайт экен да. Физически успевать этпейт экен да. Материал обширный. Ошон үчүн биз эмне кылдык? Биз азыр проект даярдап, через Минюст кабинет министровго кайрылып атабыз да, бизге 20 единица бергиле деп атабыз да. 20 единица берсе, ушул проблема чечилет эле да. Мен ойлоп атам, раз президент указы болгондон кийин аны биз турмушка ашырыш үчүн биз мындай сунуштарды киргизгенден кийин кабинет министров бизди туура түшүнөт деп 20 единицаны берет деп турабыз биз. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней конференции. Мы сегодня собрались обсудить 2 вопроса. Это первое – инвентаризация законов и других нормативных документов. И второй вопрос. Аймак аралык башкармалыктар бар. Бардык биздин дубандарыбызды, областтарды бириктирген. Бул мисал катары кетирип кетсем, Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча бир аймак аралык башкармалык, Нарын, Ысык көлдөр аймак аралык башкармалыгы жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча. Азыркы күндө дагы шаардык жана райондук деңгээлдеги түзүмдөрүбүз бул 50-ге чукул. Бирок адамдардын, биздеги кардарларыбыздын каттоого алынгандардын саны көбөйтүлгөн болсо, анда тийиштүү түрдө аларга мүчүлүштүктөрдү, түйшүктөрдү жаратпаш үчүн биз башка жерлерде деле ачууга даярбыз. Бул жаатта мисалы үчүн Юстиция министрлиги тарабынан жакшы өбөлгө башталган болчу, ал азыр ишке ашырылып келатат. Бул Юстиция үйү деген бар. Ал жерде бир гана биз
юстиция министрлигине караштуу бүт түзүмдөрдүн бөлүмдөрү бар да, ар комплекстүү түрдө бул юридикалык жактан жардам берүү жагы, пробация жагы, нотариат жагы баардыгы бириктирип терең кенен мындай жардам бергенге кайрылып жаткандарга рахмат. Сиздерге ошо пробация боюнча жеңилирээк азыр ушурда быйылкы саны канча? Бизде саны эми ал санын тигил кылмыштарга байланыштырбай туруп айтканда санын көбөйгөнү бир жагы бизге эми жакшы деп айтсам болот. Себеп дегенде бул альтернативдик түрдөгү жаза чаралары болуп колдонуп жатат да, сот тарабынан колдонулуп жатканчы. Мындайча айтканда биздин жарандарыбыз кылмышка же болбосо кандайдыр бир жоорукка дуушар болуп ошону жасап, анан түрмөгө барбастан, коомдон обочолонтпостон, үй бүлөсүнүн жанында, жакын жора жолдошторунун жанында жазасын өтөп чыгуу боюнчачы. Ал эми кылмыштуулуктун өсүүсү эми ал бизге байланыштуу эмес, тилекке каршы ал өсүүсү төмөн болгонун баардыгыбызга эле жагат болуш керек деп ойлойм. Ал эми бизде каттоодо турган кардарлардын саны бул 4 түрдүү пробациянын түрү менен өткөрүлөт. Бул сотко чейинки аткаруу пробация, пенитенциардык жана пенитенциардан кийинки. Биз ушул жерде бүт кылмышка шектүү болгон же болбосо кылмыш жасап жазасын өтөп жаткан жарандарыбызды бүт баардыгын камтыганга аракет кылган мыйзам боюнча. Адамдардын бизде каттоодо тургандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Динамикасы аябай чоң. Так маалымат айта кетсем, бизде сайтыбыз бар. Ошол жерде күндө ал өзгөрүлүп турат. Аны ачып, кенен карасаңыз болот. Ал сайт юстиция министрлигинин жалпы сайтында бүт башка ошол эле биздин ведомстволук түзүмдөрдүн биргелештирилип коюлган. Мисалы үчүн 2020 жыл ичи бир 16 миңге чукул адам пробация жаатынан өттү да. Асия Рисбековна, скажите, пожалуйста, недавно вы подписали приказ о ротации нотариусов. Немножко подробнее об этом расскажите. Вопрос все-таки. Да, у нас есть небольшая информация. Неделю назад в рамках снижения коррупционных рисков нами был подписан план ротация республиканского масштаба, оно коснулось всех. У меня достаточно компетентный персонал, который проработал этот вопрос. И на прошлой неделе он был вывесен на сайте Министерства юстиции на обозрение всей республики. Но я еще хочу вас дополнительно проинформировать, что сегодня мной уже подписан, и, я думаю, размещен также на официальном сайте министерства приказ о самой ротации персонально уже во исполнении этого плана. Так что, думаю, это нормальный процесс. Закон предусматривает ротацию государственных служащих, во-первых. Во-вторых, были просмотрены их графики, предыдущие планы, графики, рассмотрено, насколько у кого из госслужащих подошло время именно сейчас, вот ко второму кварталу, второе полугодие 2021 года. И я думаю, что это такой рабочий процесс, его нужно было делать. Мы шли, идем в рамках исполнения закона и в целях снижения коррупционных рисков. В этом направлении я хочу еще дополнительно сказать, что очень много негативных отзывов по нашим нотариальным конторам, особенно, по-моему, Первомайская, Октябрьская. Мы провели определенную работу. Сейчас Октябрьская нотариальная контора, она переехала в новое здание отдельно. Сейчас ведутся работы по тому, чтобы установить во всех нотариальных конторах города, особенно сейчас, в первую очередь, кондиционеры, установить бойлеры для воды, обновить стенды. Сейчас ведутся работы для того, чтобы установить, начиная именно с города Бишкек, установление камер, по-моему, у нас идет, да? Да, идут эти работы. Дело в том, что это невозможно сразу быстро сделать, потому что мы вынуждены и должны соблюдать требования законов о госзакупках, которые есть время.
решения. Необходимое время нужно. Поэтому, в принципе, у нас такие большие планы. Мы пока двигаемся по этому плану для того, чтобы улучшить работу не только самих госслужащих, но и населения, которое приходит для того, чтобы получить эти услуги. Эң негизгиси мен айтайын, вообще түштүк аябай таң кылдырды. Мени биринчиден аябай сулуу кыздар көп экен. Сулуу кыздар, жаш кыздар. Бирок кандай десем, конечно, мен Баткен облусуна барып келдим, Жалал Абад облусуна, анан Ош облусуна. Аябай эмгекчил эл, биринчиден айтайын, аябай жылуу, кабалдуу эмгекчил эл. Негизгисинен эми эгерде айтсам, баягы эле каражат маселеси, материально-техническое обеспечение барып келдик. Биз могу эми ГССти көрсөңүз, тиякта филиалы бар. Ошто дагы эле имараты, өзүнүн имараты тамы жок экен. Арендага бир башка министерство юстициянын бир жагын алып отурат, бирок каякта деле мындай материально-техническое обеспечение жок. Ошого баары даттанып атышат. Азыр биз Оштон имарат алдык, бирок аны алыш үчүн, ал аябай эски таң болгон үчүн каражат иштеп атабыз. Ага эми ремонттук жумуштарды башташ керек. Аны да азыр Минфин менен иштеп атабыз. Булсуз эксперттерди отургузуп, кандай десем, жакшы условия түзүп бербесең, булардын да жумушу кыйналып, токтоп, мындай кыйынчылык болуп атат да. Экинчиден, эң негизгиси ГГЮП жактан таң калыштыруу болду. Быйыл көп, кандай десем, ажырашуу маселеси көп чоңоюптур. Кандайдыр же пандемиянын убагында болду, билбейм. Мүлктү бөлүү боюнча маселелер көп болду да. Кандай десем, эгерде өткөн жылы башка маселелер приоритеттүү болуп турса, быйыл башка именно вот эме үй бүлөлүк маселелер биринчи орунга чыкты да. Аябай таң калыштуу болду, но бирок это факт, жизненный факт, который нужно принимать, да. И, конечно, вот это вот надо похвалить, что биздин түштүк тарап, Дом юстиция эң биринчи тараптан бүтүрдү. Жалал Абад, Ала Бука, Таш көмүр боюнча да. Кара Сууда азыр курулуп, буйруса бул жылда да бүтөт. Дом юстиция бул биздин министерство юстициянын эң биринчи жолу кылынган мындай строительный работа дейлик. Анткени ал эң негизгиси маселеси мындай, Дом юстиция отдельный имарат, эч кимге көз каранды эмес. Аякта государственный нотариус отурат, пробация отурат, да, представители пробации и плюс представители ГГЮП, что адамдарды эки жакка чыгартпай, чуркаттырбай, бир жерден келип юстиция каралыктуу маселелердин баарын бир жерден чечип алып, компактный и эффективный болгон үчүн аракет жасалган. Ошон үчүн айтайын, сиз өзүңүз анда билип турасыз, Ала Бука Таш көмүрдө бүттүк, Кара Сууда азыр келатат, Нарында келатат, Көл тарапта. Эми азыр кандай болсо, бул эң жакшы иш. Самое главное, это направлено на то, чтобы не мучить, а создать как можно лучше хорошие условия для работы как госслужащих и самое главное, конечно, для населения. Ну, хотите, ага, хорошо, что перенесите. Законда жазылууда заключение эксперта является одним из доказательств, депчи. А делода көп доказательстволор болот да. Ошон үчүн эгер бир заключенияны тергөөчпү, сотпу туура эмес деп ойлосо, ал повторно назначать этип, повторно уже комиссионный болот. Ошентип проблеманы чечип алат. Но эми 5 кол барабар эмес, действительно бир туура эмес жазылып калгандар болот. Анын проблемасы жок, аны тергөөчү, сот сразу эле кайра экспертиза дайындап, аны оңдоп алат. Коррупция болот да. Чоң рахмат, это наша ГСС, это биздин эмебиз да, эң кандай көйгөй оорогон бир маселебиз. Анткени бул
бул КСС көп жылдан бери кандай десем көңүл бурулуп келген эмес да. Бирок кандайдыр именно самое важное именно в судебных, при решении судебных вопросов, это их экспертиза имеет важное значение, оно может сыграть важную роль. Мы признаем, что на сегодняшний день состояние нашей службы, оно не замечательное, да? Но тем не менее мы продолжаем работать, потому что, сказать, это очень трудоемкий вопрос, потому что это вопрос не одного дня. Мы сейчас меняем, вот как выше было сказано, что рассмотрение данных вопросов на необходимость проведения экспертизы полной за отсутствием полного пакета документов, не 30 дней мы будем ждать, мы предлагаем 10 дней. Мы считаем, что это достаточно, и это нужно месяц целый не держать. Сейчас также у них идет инвентаризация по существующим уже заявлениям, документам, насколько есть вопросы, которые действительно подлежат, обоснованные, подлежат рассмотрению экспертизы, а которые есть вопросы, которые необходимо вернуть судам и в прокуратуру. То есть это такой вопрос инвентаризации. Первое. Второе, конечно, я вот как выше сказала, что до 31 августа дано поручение, сейчас у них ведутся работы по пересмотру, изучению, инвентаризации методики и методологии, на основании чего они делают экспертизу. Но сейчас пока мы не знаем, что покажет эта работа, но в данном направлении по результатам мы к какому-нибудь выводу придем и будем предпринимать дальнейшие шаги, потому что однозначно сказать, что вся методология и методика очень нехорошая, мы тоже так сказать не можем. И третье основное, мы хотим, чтобы вы приняли во внимание, что техническое, финансово-техническое оснащение, оно очень слабое у нас на сегодняшний день. И если вы хотите знать, что есть такое оборудование, оно еще 61 года, да, по-моему, есть, и который даже завод-изготовитель не изготавливает это оборудование. И мы, чтобы перевести это оборудование в другое здание, нам нужно вот сносить целую стену, и нет гарантии того, что когда мы перевезем, это оборудование будет работать. Это говорит о том, что нам нужно усилить в этом направлении работу для того, чтобы у экспертов были подручные нормальные средства для проведения соответствующей экспертизы и своей работы. Конечно, мы понимаем, что это не завтра, не послезавтра закончится, и мы понимаем, что это нужно делать. Мы сейчас стараемся предпринимать все шаги для того, чтобы вот улучшить этот потенциал. И, конечно, надо понимать, вот те 20 штатных единиц, которые будут, я думаю, что приняты и даны как в качестве экспертов к нам, сразу мы экспертов не получим, потому что вопрос взращивания экспертов – это тоже долгий процесс. Прийти и стать сразу экспертом он не может. Это есть процесс обучения, сертификации, очень сопутствующих вопросов очень много, да? Потому что если мы это все не сделаем качественно и очень хорошо, то за ту сторону этой службы могут пострадать люди, бизнесмены, и опять-таки это будет критика. Но, к сожалению, это не получается очень быстро в один день. Я думаю, что нужно иметь немного терпения, но в данном направлении мы ведем работу. Спасибо большое.